Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Өткөн аптанын аягында удаасы менен 2 журналисттик иликтөө жарыяланды. Бирин Клоп деген жаштардын порталы Башордосу Сараево шаарында жайгашкан коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча элек долбоор жана Башордосу Прага шаарында жайгашкан Азаттык радиосу менен кошо жүргүзгөн иликтөө. Ошол жума күнү кечинде акыркы жылдарда Азаттыктын редакциялык саясатында болуп жаткан көзгө көп байкалбаган, бирок принципиалдуу өзгөрүүлөргө арналган Эрнис Кыязовдун иликтөөсү чыкты. Азаттык радиосу өзүнүн акыркы иликтөөсү менен май айында жарыяланган иликтөөсүндө кеткен каталарды оңдоп, Адамбаевдин бийлиги учурунда аны менен кызматташканын жууп кетүүгө аракеттенген. Бул эки иликтөөгө коомчулук тарабынан болгон мамиле дагы кызык. Аларды көргөндөр да, көрбөгөндөр дагы, көрүп бирок түшүнбөгөндөр да эки жаатка бөлүндү. Биринчи топ эмне деп айтса дагы Азаттыкты колдогондор. Алар Азаттыкка каршы сын айткандын баарын эл душманы катары сыпаттайт. Экинчи тарап болсо, Азаттыкты кимдир бирөө батыштан башкарып, кыргыз коомун бөлүп жарууга аракеттенүүдө дейт. Бирок эки тараптын бир окшоштугу бар. Акыркы мезгилде жарык көргөн маалыматтарды алар талдап, түшүнүүгө аракет көрбөйт. Анткени ан үчүн ойлонууга тийиш жана убакыт коротуш керек. Алардын алдын ала калыптанган кандайдыр бир турумдары бар жана жаңы маалыматтын баарын алар ошол калыпка салып тууралап, ага төп келбеген ой пикирди түшүнгүсү келбейт жана анын баарын дароо четке кагат. Азаттыктын иликтөөлөрү Кыргызстандын бажы кызматындагы коррупцияга арналган. Ал коррупция тууралуу көптөгөн макала, уктуруулар чыккан. Аны менен күрөшүп, аны жоюу керек экенин баарыбыз түшүнөбүз. Бирок Азаттык аны кантип түшүнөт жана кандай жыйынтык чыгарат? Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары ансыз деле жиккедей Кыргызстандан $700 миллион чыгарып кеткен дейт. Бирок экинчи иликтөөдөн башка жыйынтык чыгат. Кыргызстандан сыртка которулган миллиондордун бюджетке тиешеси деле жок. Кытайдан Өзбекстанга Кыргызстан аркылуу бараткан товарларды Райым Матраимов аткезчилик жолу менен өткөрүп берген. Бул кылмыш. Алар Ташкенттин базарында сатылгандан түшкөн акча мыйзамсыз жол менен кийин кайра Кыргызстанга алып келинген жана аларды Айеркен Саймаити деген адам банк аркылуу адалдаган. Бул дагы кылмыш. Бирок ал акчанын баары бюджеттен уурдалган эмес. Албетте, аткезчилик болбогондо мамлекетке бажы төлөмдөрү көбүрөөк түшмөк. Өзбекстандан келген акча дагы катталып өтсө, мамлекетке салык түшмөк. Бирок андан жоголгон акча баягы 700 миллион эмес. Бул эки башка кылмышты чаташтырып, популизм ойногош керек. Саймаити сыртка которгон 700 миллион негизинен Ташкент базарынан келген акча. Андан тышкары Кыргызстан жана түрдүү чет өлкөлөрдөгү ачык маалымат булактарынан алынган жүздөгөн документтерди карап, талдап, болушунча далилдер менен тастыктоого бир нече ай сапталды. Биргелешкен иликтөөнүн жыйынтыгы Саймаитинин башкы дооматтарынын көбүн тастыктады. Иликтөө ырастагандай, Саймаити чет өлкөлөргө жөнөткөн акчанын негизги бөлүгү ушуга чейин биринин дагы сүрөтү ачык жарыяланган элек. Белгисиз уйгур үй бүлөсүнүн улуусу Хабибулла Абдыкадырдын бизнес түйүнүнө агылып турган. Матраимов же Саймаитини коргогон эч ким жок, бирок эки башка нерсени минтип атайлап чаташтырган радиодон эмнени күтсө болот? Балким ошол себептен биринчи иликтөөдө көрсөтүлгөн Саймаитинин колтамгалары эки башка болуп чыгууда жана алардын бири АКШда жашаган такыр башка адамдыкы. Ошол себептен Эрнис Кыязов азыркы Азаттык биз мурда ар бир сөзүнө ишенген мурдагы Азаттык эмес дейт. Андан да жаманы, 17-жылы Атамбаев Азаттыкты сотко бергенде, анын жетекчилери Бишкекке келип Атамбаев менен жолуккандан кийин Азаттык өзүнүн эң мыкты журналисттерин жумуштан бошоткон. Атамбаевдин туулган күнүнө карата Азаттык жалаяктай узун куттуктоо жарыялап, 16-жылдагы референдум боюнча тегерек столун болгон репортажды Фарид Ниязовду мактаган башка бир жалаякка айланткан. Эрнис Кыязов ушулар жөнүндө айтып жатат. Ошондо саламатта калыңыздар.